Бүгүнкү күндө кеңири жайылган интернет дүйнөнүн бир бурчунда туруп, башка бурчунан акча тапканга мүмкүнчүлүк жаратты. Эгер сиздин колуңузда интернет, ошол менен катар чакан ноутбугуңуз болсо, ошондой эле тил билсеңиз, Кыргызстанда отуруп эле миллиондогон долларларды тапсаңыз болот. Бүгүн биз ошол Бишкекте отуруп, башка өлкөлөрдөн миллиондогон акчаларды тапкан, акыл эмгеги менен иштеген жарандарыбыз тууралуу кеңири кеп калабыз. Биз менен болуңуз. Анимация, мультфильмдер жана адамзаттын ордун ээлеп, колундагы ишин тартып алууга ашыккан роботтор. Булардын баары билек күч эмес, акыл күчү менен жаралып, ааламды өзгөрткөн азыркы продукциялар. Убакыт өткөн сайын мына ушундай акыл эмгегинен жаралган продукциялардын кадыры өсүп, аны жараткандардын да баркы көтөрүлүп, күн өткөн сайын эң кымбат адамдарга айланып баратат. Мындай бартуулардын сап башында албетте программисттер, IT-адистер турат. IT-адистер бүгүнкү күндө эң кымбат кесип ээлери. Маселен, Америкада иштеген программисттердин 80%-нын орточо айлыгы 37 миңден 87 миң долларга чейин. Албетте, бул сумма алардын жасаган жумушунун оор жеңилине карап өйдө ылдый өзгөрүп турат. Акыл күчү менен эле иштеп, Кыргызстанда отуруп эле миңдеген долларларды тапкан мекендештерибиз да жок эмес. Алардын бири өлкөбүзгө IT боюнча 200 миң доллардай инвестиция тарткан кыргыздын кызы Динара Руслан. Биз ушу Codify Lab деген группа IT компанияны 2009-жылы ачканбыз. Азыркы убакта биздин головной компания Сингапурда. Биздин ушу Codify LMS деген продуктубуз 1 миллион доллардан оценка алган. Экинчи компаниябыз болсо ушу Codify Lab, ал 5 миллион доллардан оценка алып, эки компаниябыз тең 100 миң доллардан инвестиция уже алдык. Бул деген Кыргызстандагы эң биринчи компаниялардын бири болуп эсептелебиз. Ушундай глобальный рынокко чыгып, уже мындай өсүп өнүгүп жатканыбызга. Динара Русландын IT компаниясы негизинен продукцияларын Европанын базарына сатат. Дүйнөдөгү аттуу баштуу брендтерге кыргызстандык жаштар системалык программаларды жасап, иштерин бир жолго салып берет. Бирок биз деген азыркы убакытта Сингапурда бир компанияга wholesale retailer менен иштеген бир компанияга ERP система жасап атабыз. Австралиядан бир Neuroscience менен иштеген ученыйларга дагы бир проект жасап атабыз. Жана Англиядагы атайын marketplace, ал дагы бир индустрияны автоматизация кылган marketplace жасап жатабыз. Ошо менен биздин ушу Codify Lab IT компаниябыз почти что дүйнө жүзү менен эле иштейт. Codify IT компаниясы учурда атамекендик программисттерди өстүрүү менен алек. Codify өз IT мектептерин бирин Бишкекте гана эмес, Ташкентте да ачканга үлгүргөн. Балдарды өстүрүү менен Кыргызстанга сырттан инвестиция тартуу компаниянын башкы максаты. Здравствуйте, меня зовут Акканат, я являюсь маркетологом в компании Codify. Здесь у нас академия, то есть курсы программирования для детей и взрослых. Это у нас зона reception, то есть сюда могут подойти люди и получить бесплатную консультацию по всем IT-направлениям и выбрать себе подходящий курс. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашему офису, и сначала мы зайдем в первый кабинет. Здесь у нас сидит команда разработчиков. Они занимаются разработкой продуктов для стартапов из Австралии, Сингапура, Лондона и других стран. У нас есть специально оборудованные классы компьютерами, чтобы детям было комфортно заниматься. Сейчас, через пару минут, здесь начнется курс по созданию сайтов для подростков, где дети учатся основам программирования и учатся создавать свой первый код и в целом первый сайт. А в этом кабинете у нас занимаются взрослые студенты, они изучают фронт-энд разработку.
Биздин компаниябыз Codify LMS атайын өнүгүү борборлор үчүн платформаны түзгөн. Бул платформа Codify LMS деп аталат. Орусча айтып кеткенде бул система сиздерге сиздин учебный центрди автоматизация кылыш үчүн жардам берет. Мисалы, сиз бүт маалыматты, калган заявкаларды, клиентский базаны бир эле системадан көрсөңүз болот. Биз өзүбүздүн системабызды азыр бүт СНГ өлкөлөрүндө сатабыз. Бул Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Азербайжандагы бизде клиенттер бар. Негизи Кыргызстанда акыл эмгеги менен акча табуу 2005-жылдары башталган. Келечекти көрө билген көрөгөчтөр Бишкекте IT стартап баштоодон эч бир чочулаган эмес. Биз 2005-жылы баштаганбыз. Бирок 2007-жылы, мен 2006-жылы, 7-8 жылдары мен өзүм Грузияда ошол жерде инвестиционный группаны башкарып иштеп калгам. Биз ошол иштеп аткан мезгилде телекоммуникация тармагында бизде чоң инвестиция болгон. Ошондо биз мындай чоң инвестиция салганда жер жүзүндө кандай направлениялар өнүгөт, бул телекоммуникация тармагы кандай өзгөрөт деген анализ жасаганбыз. Аман Тентиев Кыргызстандагы алгачкы IT долбоорун баштаардан мурун алдыдагы 10 жылда боло турган дижитал өзгөрүүлөрдү тыкыр иликтеп чыккан. Ошо анализ жасагандан кийин бул англис тилинде айтылганда user generated content деп коет. Бул деген болсо жанагы колдонуучулардын жасаган контенти деген. Азыркы мезгилде Facebook, Instagram деген ошонун баарын биз ошондой контент келерин уже ошондо билгенбиз. Анализ натыйжасында. Ошону түшүнүп, биз Кыргызстанда биринчи жолу биринчи стартабыбызды баштаганбыз. Биз жана жөн эле разработкаларды, чечимдерди жасаганын ордуна биз биринчи продуктты жасадык. Ошон үчүн 2007-жылы биз Namba сайтын баштаганбыз. Биз өзүбүздүн сайтыбызды Кыргызстан ичиндеги продуктларды колдонуш үчүн, ичиндеги файлдарды, видеолорду көрсөтүш үчүн баарын ушундай площадканы түзгөнбүз. Ошентип биринчи продуктубуз Кыргызстанга, Казакстанга келген. Биз көптөн бери билген Namba медиага мына ушинтип старт берилген. Муну менен катар интернетте жарнама сатууну да Кыргызстанда Аман Тентиевдин командасы баштап берген. Андан барып отуруп, биз 2011-жылы биринчи рекламный агентствону, цифровой digital agency деп коет, бул деген биринчи агентствону баштаганбыз. Биз ошо интернет тармагындагы рекламаны сата баштаганбыз биринчиден болуп. Бул болсо Кыргызстанда гана эмес, бул болсо Борбор Азиядагы биринчи IT компаниялар, биринчи IT агентство болгонбуз. Кыргызстанда интернеттин өнүгүшү менен Namba долбоору ар тармакта өсө баштайт. Андан ары барып биз интернет тармагы өнүгө баштаганда 2011-жылы биз болсо электронный коммерция кийинки кадам болорун түшүнүп, биз болсо өзүбүз электронный коммерция тармагында проекттер жасап баштаганбыз. Кийинки проектибиз биз Bismart деген проект болот, жана купонаторлору элдер болсо любой бир сервистерди, услугаларды 60, 70, 80% менен дисконт менен сатып алган продукттар. Бул болсо жер жүзүндө бул Groupon деген биринчи ушундай продукт чыккан. Биз ошо продуктты болсо биз Казакстанда чыгардык, андан кийин Кыргызстанда, Азербайжанда, Грузияда биз ошол өлкөлөрүнө киргизгенбиз. Кубагында Namba бренди менен башталган IT долбоор учурда өнүгө отуруп Namba One платформасына айланды. Бул платформа менен сиз үйдөн чыкпай туруп эле тамакка буйртма бергенден тартып, отурган жериңизден эле каалаган нерсеңизди сатып алып же акчаңызды каалаган кишиге которуп, насыяларыңызды онлайн төлөп койсоңуз да болот. Бүт тиркемелер бир тиркеменин ичинде. Анын ичинде дагы сенин төлөө түрлөрү да болот. Кредит алсаң да болот, товарларды рассрочкага алсаң да болот, заказ кылып баарын төлөсөң да болот. Бүт баары болсо кыргызстандык чечим. Биз өзүбүздүн чечимибизди жасаганбыз. Бирок
ушул тиркеме менен жакын арада сиз Кытайга барсаңыз, биз сизге билгенде Кытайда баардыгы QR код менен төлөсө болот. Ушу биздин жаңы number one тиркемеси менен сиз башка өлкөгө барсаңыз, number one менен ушу QR кодду Кытайда төлөсөңүз болот. Же Европага барып, же Америкага барсаңар, Америкада ошол тиркеме менен төлөсөңөр болот. Бир телефон менен, приложение менен. Бул деген биздин негизги кийинки чечимибиз ушул. Азыр болсо ошол чечим менен биз бүт өлкөгө ушундай чечимди берип атабыз. Жакын арада кишилер бири-бирине бекер эле переводдор жасаса болот. Азыркы күндө сиз number one тиркемесин алып, ичинде идентификацияны өтсөңүз, сиз бири-бириңизге акча которсоңуз болот. Любой магазинге келип, жакын арада любой магазинде төлөсөңүз болот. Ар кандай товарларды сатып алсаңыз болот. Ар кандай заказ услугалар берип отуруп алып, Бишкек шаарындагы туугандарыңарга же наоборот айылдагы туугандарыңа бири-бирине заказ товарларды жиберсеңиз болот. Жашообузду жеңилдеткен мындай мүмкүнчүлүктөрдүн баары адамдардын акыл эмгегинин үзүрү. Акыл күч менен акча табуунун дагы бир жолу бул анимация жана мультипликация. Сиз көрүп турган бул чакан студияда балдар үчүн мультфильмдер жасалат. Креативдүү команда күнү-түнү контент жаратуу менен алек болуп келет. Мы покажем вам один из наших проектов, который полностью снимается и также производится у нас. Там используются съемочные материалы на камеру, актеры, то есть на зеленом фоне хромакеи, отрабатывают определенного рода движения, сюжет, в дальнейшем записывают озвучку, мы туда добавляем общую анимацию, монтаж и отдаем на интершумы и общее сведение, которые на YouTube-канале выходят. Там полностью тоже используем и анимацию, и съемочные материалы, и озвучку, конечно. Всю идею, которую придумывает наша креативная команда, мы реализуем в первую очередь в раскадровке. Да? В самом простом таком черно-белом варианте, грубо говоря, это простые скетчи. В дальнейшем мы эту работу отдаем нашей команде, и наши ребята уже по этим скетчам, по этой раскадровке в дальнейшем рисуют фоны персонажей. Бул анимациялык студияда жалпысынан 40 киши эмгектенет. Мультфильмдерин негизинен YouTube'да англисче контент үчүн жасап, Бишкекте отуруп эле акча табышат. Бул креативный контент тармагында эки түр монетизация бар да, онлайн же офлайн деп бөлүнүп кетет. Офлайн дегенде бул түзмө-түз барып туруп заказчикин көрүшүп туруп, ага бир сервис кылып берип, же контент жасап берип туруп, физикалык түрдө акча алуу, же банковский счет аркылуу акча алуу. Бул офлайн монетизация деп кетет. YouTube'да мисалы Instagram башка жерлерде көбүнчө офлайн болсо, барып физикалык түрдө продакт плейсмент реклама кылып берип акча алып болсо, YouTube'да онлайн монетизация деген нерсе бар. Онлайн дегенде кандай? Биз жакшы сапаттуу контент жаратабыз. Ал контенттин канчалык көп просмотр болсо, ошонун негизинде четинде реклама чыгып кетет. Ал рекламодательдер менен, мисалы Coca-Cola, Apple болушун чоң компаниялар менен YouTube өз договор түзүп койгон. Канча жолу реклама көрсөтүлсө, ошонун негизинде YouTube алган прибылдын 55%-ын бизге окшогон авторлорго бөлүп берет. Бул онлайн монетизация деп айтылат. Негизинен биз көбүнчө ошол онлайн монетизацияга фокус алып иштеп келгенбиз. Азыр офлайндан дагы, мисалы ошол реклама кылып берүү, инфографик кылып берүү, анимация жасап берүү, мисалы Россиядан партнерлор же Казакстандан 15-20 10 мүнөттүк сериалдар жасаганбыз да, 3D анимациялар. Офлайнды жакында эле фокус алып иштей баштадык, көбүнчө онлайнга иштеп келгенбиз 2016-тан бери. Ага эмгегинин үзүрүн көрүп калган Нурлан Мирзаматов креативдүү адамдар алдыда мындан да кымбат боло турганын айтып, билекке күч бергендин ордуна билимге басым жасагандар келечекте чоң учушка ээ болот деп эсептейт. Интернет аркылуу иш кылуу биз үчүн эң ыңгайлуу, интернет аркылуу креативдүү иш кылуу, андан да сонун эмне дегенде азыр роботизация учуру, там ар кандай алгоритмдер чыгып келатат, автоматизация абдан күчөп келген учурда, человеческий факторду ар бир бизнесте азайтканга умтулуп келаткан учурда робот эч качан кыла албай турган нерсе бул көбүнчө ошол эле адам кылган сезимдер менен аркылуу сапаттуу креатив жана ушундай нерселер да. Ошого IT индустриясы болсун, контент индустрия болсун, башка классикалык бизнестер болсун, баарын азыр автоматизация келаткан учурда человеческий фактор, креатив абдан барктуу болуп келет, барган сайын баркы өсүп келатат. Азыр креативдүү адамдар мурун, мисалы канча Советтик Союз учурунда художниктер өкмөттүн дотациясы менен жашачу, анан көбүнчө
баягы айтылган сөз, популярдуу сөз бар го, голодный художник депчи, художник должен быть голодный. Азыр андай эмес. Азырчын айтканда художники, творцы, чыгармачыл адамдар байдагын, популярдуудагын, бактылуудагын болуп калаткан кез да. Белгилей кетсек, креативдүү экономиканын эталону болуп, бул Улуу Британия саналат. Англия сыяктуу архитектура, өнөр жай, кийим, телерадио тармагы, басылма иштери, кол өнөрчүлүк, IT, музыка жана кино сыяктуу креативдүү экономиканын бүт тармактары менен Кыргызстанда да акча тапканга болот. Исмат Ибрагим, Ильяс Токпаев, Гүлчөрөк Казымкулов, New TV, Учур.